пожалуйста. Спасибо. Кыргызстанга Беларусь өлкөсүндөгү жеңил өнөр жай тармагынын ишкерлери келди. Аларды бул өлкөдөгү жеңил өнөр жай тармагындагы ири Беллекпром концернинин төрайымы Татьяна Лугина жетектеген инвесторлорду тартуу Кыргызстандагы Беларусь Республикасындагы элчиси Эрбол Султанбаев жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ишке ашкан. Беллекпром жеңил өнөр жай товарларын чыгаруучу жана сатуучу ишканаларды бириктирет. Концернге 60тан ашык уюм кирет жана 30 миңден ашык адам иштейт. Алар текстиль, тигүү, трикотаж жана булгары бут кийим сыяктуу тармактарга бөлүнөт. Мы, в общем-то, первый раз именно непосредственно в самом Кыргызстане. Биз Кыргызстанга биринчи жолу келип жатабыз. Телефон аркылуу гана эмес, көзмө-көз сүйлөшкөн жакшы. Ошондо жакшы жыйынтык болуп, бири-бирибизге продукция жеткирүү боюнча келишимдерге жетишебиз деген ойдомун. Беларусь өнөр жайы Кыргызстанда кийим тигүү жакшы өнүгүп жатканын, эл аралык көргөзмөлөрдөн таанышканбыз. Ошондуктан силердин жеңил өнөр жай биз үчүн кызык. Байланыш түзгүбүз келет. Бишкекте өтүп жаткан эл аралык көргөзмөгө катышып, бир катар фабрика, ишкананын иши менен таанышабыз. Жолугушууларда келишимге кол коюлбастан баарлашып, андан ары иш аракеттер башталат. Жеңил өнөр жайында атаандаштык күч. Биздин максат тыгыз кызматташып, КМШда эле эмес, дүйнөгө экспортко биргеликте чыгуу. Делегациянын курамында 10 чакты ишкананын 20дай өкүлү бар. Алардын Кыргызстанга болгон сапарынын башкы максаты тигүү тармагы менен таанышып, кыргыз тарап менен алака түзүү. Нас интересует два направления. Бизди эки багыт кызыктырат. Пахта трикотажынан кийим тигүү жана Кыргызстанда трикотаж сырьё өндүргөн өндүрүш менен таанышуу. Биздин ишкана ай сайын 70 миңден буюм чыгарабыз. Алар ички рынокко жана Россияга сатылат. Жалпы 100дөн ашык дүкөн бар болгондуктан ушул жаатта өнөктөш дагы табууну ойлоп жатабыз. Биз Кыргызстандагы сырьёнун баасы, шарттарын карап, ылайык келсе бул багытта иштешүүгө кызыктарбыз. 20-22 апрель күндөрү Бишкекте Tekspо 2024 деген аталышта эл аралык экинчи бизнес форум өтүүдө. Ага 2000ден ашуун ишкерлер катышып, 20дан ашуун чет элдик жана жергиликтүү ири компаниялардын жетекчилери, менеджерлери жана эксперттер ийгилик сырлары тууралуу айтып беришет. Беларусь делегациясы дагы ушул иш-чарага катышат. Бир чоң контракттарга да кол коюшулар болот деп эсептейбиз. Ошол эле учурда Белоруссия делегациясы Текстиль Транс деген Токмокто биздин чоң кездеме чыгарган фабрикабыз бар, ошого барабыз. Basico Style деген компания дагы бизде эртең буюрса фабриканын ачылышын күтүп атабыз. Ошол жерге да ачылышына барабыз. Биз ойлойбуз, Белоруссиядагы биздин чоң бир кардарларыбызга айланат деген чоң ишеним бар. Буга чейин Беларусь концерни чыгарган кездемелерди Кыргызстандын рыногуна жеткирүү жана Кыргызстандын тигүү ишканаларына анда өндүрүлгөн кездемелерден кийим тигүү жана башка буюмдарга буйртма берүү мүмкүнчүлүгү сүйлөшүлгөн. Беларусь ишкерлеринин Кыргызстанда мамлекеттик органдар жана кыргызстандык ишкерлер менен да жолугушуусу күтүлүүдө. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.